Кыял мамлекеттик ишканасынын ушул 2022 жылдын 1-жарым жылдыгындагы таза тапкан кирешеси өткөн 2021 жылдын ошол мезгилине салыштырмалуу 120%ке жогору болду. 21-жылы 13.195.000 түшүктүр, быйылкы жылы 15.872. Бул жарым жылдыктын результаты болуп атат да, ошо көрсөткүчү болуп атат. Аренда помещения боюнча 2.318 түшсө, 21 жылы, а 22 жылы 5.256 түштү. Ошондо почти 2 эсеге аренда көбөйүп кетип атат. Ижарага алгандар көбөйдү деген сөзбү же баасы кымбаттады деген сөзбү? Бул жерде баасы кымбат, бул эмеде кымбаттаганды деле эмес, тиги мурунку карыздарды да төлөгөндөр болот. Кымбаттаган это бизде апрелден баштап бир бөлүк оймо чийменин эмеси кичине кымбаттаганга дагы кирет. Кымбаттаптыр, аренда тиги договорду жаңы түзүп, жаңы эме кылдык да. И торговый точкадан 5.889.000 түшүш керек болчу, андан 6 миллион түшүктүр. Торговый точка дегениз? Торговый точка деген бул эшиктеги арендаторлор, торговый помещение деген бул зданиянын ичиндеги арендаторлор болот да. Айлык акылары кандай, көтөрүлдүбү? Айлык акылары штаттын боюнча баарынан 0,25% повышение. 6 айлык салыгыбыз 2.687.800 болуптур. Эгер былтыркы жылга салыштырмалуу карасак, былтыр 1.144.000 салык төлөнгөн экен. Ошондо биз теги былтыркы жылга салыштырмалуу почти 200% салыкты көбүрөөк төлөп атабыз. Арендаторлорго ыңгайлуу шарт түзүлүп, эсеп иштерин жүргүзүү үчүн заманбап терминал орнотулду. Айыл банктан терминал койдурдук. Алардын баарына ар бир ижарага алган арендаторлорго өзүнчө лицевой счет коюп, ошол лицевой счет менен банкка барып төлөп отурушпай, или бияка биздин кассага төлөбөй, общий сумманы терминалга төлөп, ошол жеңилдиктерди кылып берип атабыз. Анан кийинки буларга дагы жеңилдик, светти да төлөп, только ижарага берген арендан эмес, светти, сууну дагы ушул жерден эле төлөп кеткендей кылып иштетип аткан бөлмөсү үчүн тазалык дагы башка коммуналдык кызматтар үчүн төлөмдөрдү, светтерди да төлөшөт булар. Ошол коммуналдык расходдорду дагы ошо терминалга төлөп, алыс барбай эле жерден төлөп кеткенге жеңилдик берет. Терминалдар кайсыл түйүндөрдө же Айыл банктын бардык филиалдарында барбы? Азыр жаңы эле баштаган үчүн бир эле точкабыз бар. Биздин өзүбүздүн эмебизде, помещениябызда, но кийинкиге биз бардык Айыл банктын терминалдардын баарына коебуз деп үмүттөнүп атабыз. Сиздер Кыял мамлекеттик ишканасынын ушул жылдын 1-жарым жылдыгындагы жыйымдарынын жакшы көрсөткүчтөрүнөн кабар алдыңыздар.